12 декабр улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Дал ушул инсандын туулган күнүнө карата кылым карытар бир күн аталышындагы спектакль коюлууда. Ал эми ал тууралуу кененирээк алдыда көргөзүп бермекчибиз. Сахнанын арты. Бүгүнкү спектаклдин баш каармандары кызуу даярдыкта. Ар бири өзүнүн образын ачуу үчүн грим койдуруп, кайра кайталап, чыдамсыздык менен кечени күтүп жаткан кез. Ал эми режиссер Назым Мендибайыров даярдык тууралуу буларга токтолду. Буга чейин даярдыктар өтө кыйналуу менен болду. Даярдануу мөөнөтүбүз да узак болду. Ошону менен бирге репетициялык мөөнөт дагы 3 айдын тегерегинде болду. Бирок баары бир 1-2 репетиция жетпей калат да дайыма. Чыгармачыл адамдардын баардыгы тең муну жакшы билет. Даярдык сөзсүз 1-2 күндүк даярдык дагы болгондо мындан да жакшы болот эле деген ойдо каласың. Сен жоламансың. Жоламан деп койгонубуздун себеби сен улуу көчтө төрөлгөнсүң. Мен сенин элеңмин. Чыңгыз Айтматовдун кылым карытар бир күн чыгармасы чыныгы жашоодон алынып, оор күндү чагылдыргандыктан чыгарманы жаратууда кыйын болгондугун бүгүнкү кеченин каармандары да айтып өттү. Мен толкунданып турам азыр, бир пастан кийин, бир жарым сааттан кийин элдин алдына чыгабыз. Анткени бул менин каарманым, өтө татаал каарман, Найман эне. Мен ушул азыркы жараткан, анткени бул ролду мен жаш кезимде да ойнодум эле. Ошо Найман эненичи, андан бери 30 жылдар өтүп кетти, 30 нече жыл. Ошондон кийин кайрылып атам. Анан мен үчүн кичине татаалыраакпы десем жок, дагы эле ошо оор болду. Анткени буга чейин фестивалда өзүңүз билесиз, Айтмат фестивалында көптөгөн Найман эне спектакли, ушул маңкурт спектакли аябай көп келди. Аларды көрүп, ошол убакта мен ролдун үстүндө иштеп аткам. Кандай чыгат меники, удачный чыгабы же неудачный болуп калабы деген ой абдан мээримди толгоду. Бирок режиссердун жардамы менен Назым агайдын жардамы аябай чоң болду. Назым агайдын көрсөткөн жолу абдан чыйыр болду. Кудайга шүгүр, агайга жакты, жакшы эле болуш керек. Бүгүнкү мынакей азыр премьеранын алдында турабыз, элдин кабыл алуусу кандай болот билбейм. Мындан 5-6 жыл мурун театрларга барган элдин саны өтө төмөндөп кеткен эле. Бирок бүгүн көрүүчүлөрдүн саны көп болуп, олтурууга орундук калбай калгандыгы кубандырды. Бул спектакльди көрүп олтуруп, Айтматовдун ааламына сүңгүп кирип чыккандай эле болдук. Мира, Абдылдаева, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ таң маанай берүүсү үчүн.